Мен балама айтамын да, bir проблема болсо, bir кырсык болсо, bir түшкү маселе боло турган болсо, коркпостон мага айта бер. Мен неге андай кылдың, мындай кылбашың керек эле, бир нерсе колуңдан келбейт, эптей албайсың дей турган ата эмесмин. Болду, чечебиз балам дей турган атамын деймин да. Айтайын деген, бул бардык маселеде. Аялдардын көбү күйөөсүнө проблемасын айтпай жүрө берет коркконунан. Айтса, сен ушундай кылдыңбы, кылбашың керек эле, неге мага мындай кылдың, мындай кылдың деп уланып кетет да. 100 жыл айткан, бирок кылган эмес. Анан өзү кылып койсо бир айбы анан болду да. Вес кону коштан үйгө чейин башына кийип алып, ызычуу, күндө уруш, күндө ызычуу. Маселе болду, эркек киши чечиш керек, жоопкерчилик эркектин мойнунда. Семья башкаруучу ал, ата ал. Апа эч качан ата эмес. Мисал үчүн, аялыңыздын атасы көз жумуп калды. Атасы көз жумуп калды дагы үйүнө барып таштап келдиңиз, ал жерде ызычуу, башка, сиз өзүңүз үйүңүздөсүз. И таштап келгениңизден кийин эле бул жакта сиздин атаңыз көз жумуп калды. Эми мисал катары айтып атам. Сиз атаңыз көз жумуп калды. Эми сиз негизи анын атасы өтүп калгандан кийин сиз ага дем күч беришиңиз керек. Эми сизге дагы дем күч керек да. Туурабы? Бул учурда эми бирдей турасыңар, бирдей турган учурда кимге дем күч бериш керек? Албетте эркек киши. Эркек киши дем күч бериш керек. Себеби ал аял да. Бүгүн ардыбаган нерсеге таарынып, сообщениялар аркылуу, бирдекелер аркылуу жазбай, чалбай, жооп көтөрүп, трубканы көтөрбөй, ушинтип эркек киши, кээ бир эркектер жаш бала болуп алат, таарынып алат. Аялга таарынбаңыз. Аялга таарынбаңыз. Ал эркектин иши эмес. Урматтуу эркектер. Аялдар анан баягы аялдык намыс деп, аялдык бирдекелерди көтөрүп алып, асманга чыгып албаңыз эч качан. Себеби канча жыл узап башыңыз жетсе дагы бутуңуз жерде тура берет да. Өзүңүзчө арам нерселерди ойлоп, арам нерселерди токуп алып, эркек кишинин телефону өчүп калса, бирөөсү менен жүрөт да деп 20 күндөп телефондобой коюп чалса да, жазса дагы балким эркек кишиңиз бирөөлөр камап койду. Сиз каяктан билесиз? Балким бирөөлөр уруп кетти. Мисалы үчүн, буту сынып калды, телефону заряд өчүп калды. Мисалы үчүн, телефону жоголуп калды, сиз каяктан билесиз? Мисалы үчүн, аны арам ойлоп, бир эле ойлоп болбоңуз да. Ушу менен жүрөт деп туруп, ушуну несип катмай ушунда тура бербеңиз да эч качан. А сизде 1000 жолу телефон өзгөрөт. Туурабы? 1000 жолу чалат, албай каласыз. Кээде себептер менен, кээде себепсиз, кээде атайын эмес, албай каласыз, башка болот. Себебин айтсаңыз күйөөңүз дароо эле түшүнөт. А бирок сиз неге түшүнүштү аракетин кылбайсыз эч качан ага? Ал сизди бирөө менен мындай кылып кетти, андай кылып кетти деп парамойдо болбойт. А бирок сиз неге бир жолу телефон трубканы көтөрбөй калса, сен ушундайсың дешиңиз туурабы, туура эмеспи? Айтайын дегеним, урматтуу эже карындашым, арам ойдо болбойлу. Эркектерге дагы тиешелүү аялыбыз тууралуу, аялдар эркектер тууралуу арам ойдо болбойлу, арам күмөндө болбойлу. Телефон тырык десе дароо ким жазды, не болду? Жүрөктүн ушуна ал. Кереги жок.